Азыр минтип дене тарбия сабагы өтүп жаткан спорт зал толугу менен бүтө элек. Антсе да жоктон көрө жогору дешкен балдар кыздардын кубанычтарында чек жок. Айтымдарында буга чейин мына кулай турган эски Маратта өмүрлөрүн тобокелге сала билим алып келишкен. Ал эми азыр абал такыр башка. Өздөрү мекендешкен Дөдөмөл айылында мындан 3 жыл мурун 225 орунду мектеп курулуп, көптөн берки көйгөй чечилген. Бирок жалпы сметалык наркы 72 миллион сомго бааланган бул объект үзгүлтүктөр менен каржылангандыктан дароо эле телегейин тегиз кылып жиберүүгө мүмкүн болбоду. Бул мектептин быйыл акыркы этабы болуп турат, ошо бүтүрүү этабы. Спорт зал болсо быйыл ошол ишке берилет деп ишендирилишкен. Азыркы учурда ошо инвентарларга заказ берилип, жакында келет деп күтүп атабыз. Мектептин инвентарлары парта, стулдар, шкафтар баардык нерселер чечилген. Мектептин окуу жагы, окуу бөлүк жагы бүт баары чечилген, ал жак азыр толук. Биз эң оңой жана жеңил болгон. Эгер жогорудагы билим берүү уясы мамлекет казынасынан каралган каражатка жасалып жатса, Тогуз-Тороо районунун Нарын тарабынан кире беришиндеги Кош-Булак калктуу пунктундагы мына бул балдар бакчасын оңдоп түзөөгө Казарман өнүктүрүү фондунун 1 миллион 983 миң сому пайдаланылды. Ал эми өздүк салым катары электр жоготкан 300 миң сом чатырын жана тышын жаңыртууга жумшалган. Ошентип жалпысынан 550 түтүн эл байырлаган айыл өскүндүктөрдүн өздөрү келишип, дагы бир социалдык маселе оң жагына чечилип отурат. Антке менен учурдагы пандемиянын шартында баардык коопсуздук эрежелерин сактоо зарылдыгы бар. Алгоритмдин негизинде иштейбиз, аз баланы алабыз. Балдарды толук алганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Алгоритм негизинде иштеп атабыз. Бардыгы каралган. Антисептик менен балдардын колун жууп турабыз. Жумушчулар өздөрү дагы бирден антисептиктери бар өздөрүнүн. Ошондой эле Кош-Булак айылында эл аралык Хелватас уюмунун 2 миллион 600 миң сомуна кичи футбол талаасы жана Аристин 1 миллион 930 миң сомуна мектеп ашканасы бүткөрүлгөн. Эми ички көчөлөрдү оңдоо боюнча аракеттер көрүлүүдө. Быйыл Кудай буйруса теңдештирүүчү грант менен ошо Дөдөмөл айылынын 1 километр 120 метр жолун стим грант менен ишке ашырабыз. Республиканский бюджеттен акча сурап атабыз, азыр 486 миң. Бир көчөсүн ошо жарыктандырабыз, заманбап 486 миң. Анан азыркы өзүңүздөр көрүп турган мектепти быйыл ошо толук бүтүрөлү деп атабыз. Республиканский бюджеттен 10 миллион уже азыр подрядчикке которулду. Дейинкиси тутуму 5 айыл аймагынан турган Тогуз-Тороо районунда көпчүлүк жумуштар сырткы жана ички инвесторлордун эсебинен аткарылат. Маселен, өткөн жылы донорлор жана инвесторлор тарабынан чегирилген 104 миллион 840 миң 800 сом негизинен социалдык, маданий жана билим берүү мекемелеринин керектөөлөрүн камсыздоого жарады. Ошондой эле Макмал Алтын кент комбинаты караган каражаттардын натыйжасында түзүлгөн фонддор да жеңилди жерден оорду колдон алууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу, Тогуз-Тороо району.